шайлоо өнөктүгү боюнча менден эмес элден сураса дагы айтып берилип турган болуп калды. Нарын өрөөнүндөгү жалпы шайлоочулардан блиц опрос кылып сураса да болот. Бул жерде биринчиден добуштар сатылды. Ал боюнча АШКга дагы башка өнөктөштөрүбүздүн атынан арыз кайрылуулар түштү. Экинчиден дагы бир так факты дей турган болсок, мисалы ар бир кандидаттын шайлоо фонду көрсөтүлдү го, бул ачык айкын көрсөтүлүп турду го, БШКга шайлоо фонду салынат да. Бул расмий түрдөгүсү да, Расмий түрдөгү шайлоо фонду расмий, мисалы айрымдардык 2 миллион 1 миллион 800 миң сом менен шайлоо өнөктүгүн жыйынтыкташты да. Ал жакта болсо бүт баардык жанагы алган агитаторлору, илген баннерлери бүт баары көмүскө кетти. Мунун баары подкуп деп эсептейм негизи. Эгер туура караган адам болсо, шайлоо фондунда салынган 800 миң сом, ал эми тиги жакта 20 миллион 30 миллионго чейин акча коротулганы көрүнүп турат да. Сиздин ошондо фондуңуз дагы каражат? Менин фондумда каражат 6 миллион 800 миң сом салгам. 6 миллион 800 миң сом ачык бүт баардык агитаторлорго баннерлерге түзүлгөн договорлордун баары ошол биздин шайлоо фонду аркылуу ачык айкын көрсөтүлдү. Анын отчет берилди. Ал эми башка кандидаттардыкы 800 миң сом элестет, 800 миң сом. Бирок алардын баннерлери бизден 10-20 эсе көп, агитаторлору бизден канча эсе, биз 2 агитатор алган жерге алар 20-25 агитатор алып атышты да. Анын баары көмүскө кеткендиги бул бүт эле баардык укук коргоогондар деле көрүп атты, башканын баары эле көрүп атышты да, кыскасы. Сиз ошол добуш сатып алуу жанагындай мыйзам бузуулар боюнча БШКга кайрыласызбы өзүңүз жеке апелляцияга? Биз БШКга ошол жанагы эме боюнча кайрылабыз. Шайлоо фондундагы көрсөтүлгөн акча менен көмүскө акчалар каралабы депчи, же ага көз жумуп коесуңарбы деп. Кайрылууну даярдап атасыздар азыр, ошондо? Ооба. Негизи бул шайлоодон кийин акыркы жыйынтык чыкканда кандай алдыда кандай пландарды көздөп атасыздар? Негизи бул шайлоонун жыйынтыгы азыр 14-нө чейин дагы күтөбүз. Мен Facebook баракчама дагы шайлоо жыйынтыктары элек деп жазгам. Бул боюнча тыкыр көзөмөл болуп, эгер президент айткан таза шайлоо аныктала турган болсо 30-округда өтө чоң одоно мыйзам бузуулар көп, аны каралыш керек. Мисалы видео кайрылуу аркылуу айрым кандидаттардын жанагындай тайгазандарды алып барып койгондугу тууралуу видеолор жүрбөйбү. Эгер анын баары көз жазымында кала турган болсо, анда таза шайлоо болду дегенге эл ишенбейт. Мен фиксация кылып турган жокмун эч кимдикин. Себеби деген бүт баары эле ачык эле болуп аткан, фиксация кылган башкалар болду, бирок интернетке чыгарып сайттарда деле баардык тараптарда жүрөт. Аны баягы биз эми азыр айтсак утулуп калып ушинтип атат деп ойлойт да, бирок мен айтып атканым ошол жанагы эгер факты дейт турган болсо, интернетке чыккан ар бир подкуптар чыгып атты. Ал боюнча соттуулуктар боюнча, экинчи, үчүнчү могул шайлоо фонду боюнча. Шайлоо фондунда эми шайлоо фонду деген бул негизи ушул жерде турган нерсе. Шайлоо фондунда бүт баардык көзөмөлдөп карап атышты да, жергиликтүү ушак ички иштер министрлигинин кызматкерлери карап атты. Канча баннерлер каяка чейин илинди, канча агитаторлор иштеп атты, баарын көзөмөлдөп атышты да. Алар билет да. Бирок шайлоо фондун эсептеп көрсө, алардын бир районго эле чыгарган баннердин акчасын көрсөтүп коюшту да. Бир эле район. Бул жерде 3 район бир болду да.